Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен математика сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз 188 жана 193 амалдар. Балдар жагымдуу маанай тартуулап алалык. Бүгүнкү күндүн ийгилигин каалайм баарыңарга, баардыгыңарга ийгилик. Үйгө тапшырманы текшеребиз. Үйгө тапшырма 187 номер берилген. Ар бир мууну 2 сантиметрден болгон 4 муунду сынык сызыктын узундугун тап дейт. Ар бир мууну, балдар айтып жаткандай, биз сынык сызыкты өткөнбүз да. Ар бир мууну 4 сантиметрден болгон, 2 сантиметрден болгон 4 муунду сынык сызык сызып, узундугун тапкыла дейт. Демек биз жалпы узундугун табат экенбиз. Ал үчүн эмне кылмакпыз балдар? Ар бири 2 сантиметрден болгон 4 сынык сызык болуп аткандан кийин биз 2 сантиметрди өзүнө 4 жолу кошобуз. Суммасы 8 сантиметр чыгыш керек болчу. Балдар баарыңардыкы ушундайбы? Азаматсыңар ушундай болсо, кимибиздики туура эмес болуп калса, оңдоп коебуз. Жаңы тема 188 жана 193 амалдар. 188 номерди карайбыз балдар. Бизге маселе берилген экен. Мугалимдер күнүнө карата коюлуучу концертке бир нече номер даярдалыптыр. Анын ичинен 4 номер би жана ага караганда 3кө ашык ыр даярдалган экен. Бизден сурап жатат балдар. Бардыгы канча номер даярдашкан экен? Биз бул жерден өткөн сабакта өткөнбүз 2 амалдуу маселе деген. Биз бул жерден 2 амал менен чыгарат экенбиз. Биринчи бизден ыр канча экенин сурап атат, анан бардыгы канча номер даярдалган ошону сурап жатат. Демек биз 2 суроого жооп берип биз дагы 2 амал менен чыгарат экенбиз. Карайбыз. Маселенин шартын түзөбүз. 4 номер би 3кө ашык ыр. Биз биринчи канча ыр экенин таап алабыз дагы, анан жалпы суроого жооп беребиз. Бардыгы канча номер даярдалышкан. Кандай кылабыз балдар? Дептерибизге иштейбиз. Биринчи ырды таап алдык. 4 кошуу 3 барабар 7. Жана жалпы 4 номер би, 3 номер ыр болгондон кийин биз жалпы 11 номер даярдалгандыгын көрүп алдык. Сөзсүз түрдө маселе бүтүп атканда жообун жазабыз. 189 номер. Амалдарды аткарабыз балдар. номер. Ар бир фигураны атап чыгабыз. Жалпысынан булар эмне деп аталат? Китебиңердин китебиңердин 33 бетин ачабыз дагы. Бул жерде номерлери боюнча фигуралардын аталыштарын жазып чыгабыз. 191 номер. 3 чекит белгилеп, ал чекиттерди туташтырсаңар кандай фигура аласыңар дейт. Ал 3 бурчтук болушу мүмкүн болушу үчүн эмне кылуу керек дейт. 3 чекитти белгилеп, биз 3 бурчтук түзүп алат экенбиз жана ал үчүн эмне кылуу керек дейт. Суроолорго жооп беребиз, дептерибизге иштейбиз балдар. Мына балдар, болжолдуу 3 чекит берилген, ушул 3 чекитти белгилеп, 3 бурчтукту түзөбүз. 192 номер. Бул жерде маселе берилген. Маселени окуп, шартын түзөбүз. Биздин класста 10 окуучу алма, анда 2ге аз окуучу картошка терген дейт. Канча окуучу картошка терген дейт. Биз бул жерден өзүбүз дагы суроо кошуп, экинчи амалды аткарсак болот. Мисалы, класста бардыгы канча окуучу болгон деген суроо койсок болот. Биринчи шартын түзөбүз. 10 окуучу алма терген жана 2ге аз окуучу картошка терген. Биз биринчи канча окуучу картошка терип алгандыгын табабыз. Жана биз өзүбүз кошумча суроо жазып, класста бардыгы канча окуучу болгон деген суроо койсок болот. Мен бул жерге бир гана амалын жаздым. Бир гана суроо берип, ошол
эсебин жаздым. Силер экинчи суроо берип, экинчи амалын таап иштегиле. Үйгө тапшырма 193 номер 3 муңдан турган сынык сызык жана 3 бурчтук сызгыла. Биринчи сынык сызык сызабыз 3 муңдан турган жана ошол сынык сызыктан түзүлгөн 3 бурчтукту 3 бурчтук түзөбүз. Биринчи сынык сызык жана 3 бурчтук түзөбүз. Азаматсыңар балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан жолукканча.